Эми Кыргызстандын тарыхында атайын кызматтын башында турган адам ГКНБнын председатель партия түзгөн эмес. Бардык президенттердин ордуна. Эч качан генеральный прокурор партия түзгөн эмес. Бирок могу жердеги кыргызча айтканда жетим жүгүрүк деп коебу. Ошондойлор ошо кишилердин атын сатып мына уктум азыр. Элди башына айландырышат. Мүмкүн алар бир нерсени эске албай атат. Так ушундай жасакерленүү, атын сатуу тескери реакция жасашы мүмкүн. Анан административный ресурс аябай колдонулуп атат. Алдын эле айтып коеюн, шайлоо таза өтпөйт. Айтыла турган жерлерге айтып атабыз. Алдын алыш керек деп. Булар чоң жаңылыштык кылып атат. Уже өтпөйт. Таза шайлоо өтпөйт. Мына Бишкек менен Оштун айырмасы ат менен төө дейт. Бишкекте таза өтөт. Ошто таза өтпөйт. Ал эми тиги жогоруда аталган Камчыбек Кыдыршаевдин атын айтып атышат. Эми Кудай сактасын, ошентип үмүт кылып турайлы атын сатып атат деп. Ошого ишенип турайлы, бирок мага көптөгөн информациялар келип атат. Кудай сактасын. Эгер ошондой киришип атканы, партия түзүп атканы болсо, булар тарыхта абдан айтып атпаймынбы, тарыхта эч качан председатель ГКНБ партия түзүп шайлоого катышкан эмес. Действующие генеральный прокурорлордун да кылган эмес. Эмне максатты көздөп атат, мен түшүнбөйм. Бирок